Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин программабыздын форматы өзгөргөн жок. Болгону гана биздин локациясы өзгөрүп калды. Себептен эптен себеп болуп бүгүн Султан байкени көптөн күтүп жүргөнбүз эфирге. Бүгүн ушул күн келди. Интервью берем деп байкебиз даяр болуп келиптир. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Бул жерде клип тартып аткан кезиңер. Ооба. Көрүүчүлөргө баса биле деп коелу. Бир аз чарчаган сыгып калышы мүмкүн. Себептен түнкү саат 1. Ооба. Азыркы учурда интервью алып аткан учурда. Ошон үчүн Султан байке чоң рахмат убакыт бөлүп атканыңызга дагы бир жолу. Анан неге интервью бергенди көп жактырып бербейсиз? Эми мындай да. Жөнөкөй эле сүйлөшөлү. Интервью бергенди мен неге жакшы көрбөйм? Себеби эми бирдекени кыйратып алып анан бериш керек да интервьюну да. Бир жакшы нерсе кылып, бир жакшы жөрөлгө жасап, анан эле анан вот мен жаңы ыр жаздым элем, анан жаңы клип тарттым элем, анан же болбосо баягы энең ак сүтүн актадың беле деген сыяктуу суроолор аябай эле көп го бизде. Эми андай нерселерге көп өзүм кызыкпай калдым десем болот. Себеби баягы борончу айткандай кандай киттин каарыганы билинбейт дейт го. Мен сахнада жүргөнүмө 15 жыл болду. Андай суроолордон тажап бүткөм, чынын айтсам. Анан эми жөнөкөй эле ар жерге барып эле интервью бере берейин дейсиң, бирок азыр эмне көп интервью бере турган нерселер көп го, бирок эми эч кандай телеканал болбосо, эч кандай бир газет, журналдарга шек келтиргим келбейт. Болгон эле баягы күндөлүктүү суроо да бардык жерде. Биздики бир аз башкачараак болот да, бирок буга чейин, по-моему, где-то 2 жыл мурун мен сизди НТСте иштеп жүргөндө бир берүүгө чакыргам. Эми анда бир аз жумшак айтып койгонсуз, бирок мындай жалжаке малжаке болгон шоулор көп жактыра бербейм деген сунуштар көп, бирок Мен эстедим аны. Эме да ал деген баягы силерде кантсем болот. Эми сен кечирип кой, сага да катып айтсамчы. Жок, мен ошондо анан отуруп туруп Султан байкемден өтө көп сүйлөшүү сөздөр бар окшойт дегем да. Мындай да. Мен бир ошо сен передачаңды көрүп калдым ошол жакта алып барып атканчы. Бир эмес, эки жолу көрдүм. Анан чоң эле кишилерди чыгарып алат кезиңде отжимания кылып эле ордото берет экенсиң. Анан карап алып ойладым, эмне бул жапжаш бала могу жакта балда кишилердин баары маймыл болуп атат депчи. Аябай жыным келди да. Чынын айтсам. Анан сен да ошол маалда чалып калдың да, анан мен баягы адамдын көңүлүн калтыра албайсың да. Анан акырын айтып койгом. Чындыгы ушундай. Жок, менин угушум боюнча ошол 2019 жыл мен үчүн жаман ийгиликтүү болуп атат. Себептен көп интервьюларды бербей жүргөм. Бек байке да өткөндө келип келдим, сиз да келип атасыз. Негизи чакыруу көп болсо эмне деген? Потому что менин оюм боюнча жеке лично эми жөнөкөй сүйлөшөбүз дегенде, сиз определенный бир момент вообще телевидениядан, медиа сферадан алыстап кеттиңиз өзүңүз эле. И кайра жакындагыңыз келбейт абы же билбейм да, айтор көп радиолорго, көп жактарга чакырсам да убактыбыз да бараткыбыз келбейт же өзүңүз айткандай банальный эле суроолорго кайра жооп бере беремин деп туруп баш тартып коесуз. Эми бир кээде айтып калат да, сен неге өзүң сыяктуу эле бир журналисттер же бирдекелер неге сен келбейсиң биздин передачага депчи. Анан мен айтам, көпкөндүгүмдөн эмес депчи. Болгон эле бир кандай десем экен, барбаган бир себеби ушул, билбейм негедир көп деле чыгып момундай болгум келе бербейт да мындай. Эми бир ыр жарат же болбосо бирдекенин бир кыйрап же болбосо жөнөкөй эле нерсе алганда акыркы жылдары баягы мындай жашың 30дан ашкандан кийин мындай бир көрүнүктүү нерсе кылып анан интервью берсең, бул жагымдуу болот да, сиңимдүү да болот. Мындай түшүнөсүң да. Түшүнөм. Сизде, по-моему, эми мен ал кезде вообще кичинекей эле болчумун, бирок Суперинфо дегенде илгери мындай беттик да чыгып, ырларыңызды аптарына чейин чыгарчу. Ошондо бир интервью берген экенсиз, бир кездер аябай эме болуп кеттим деп. Жаштыкты өткөрдүм дегендей. Ооба. Мани деп. Токтолдуңузбу? Токтолдуңузбу деп. Токтолдум деп азыр айтсам деле болот. Анан баягы эркек адам өзү жылкы мүнөз болот да. Биз көп кубулуп турабыз. Баладай болобуз, жаш балача. Мен мисалы кече күнү эле үйдө отуруп алып, бир 2 саат тетрис ойнодум окшойт. Тетрис бар го. Аны базарга барсам, базардан Чынар деген базар бар. Ошол жерде форель сатат, аябай жакшы. Мен өзүм балык жегенди жакшы көрөм. Анан үй бүлөмө да бышырып бергенди жакшы көрөм. Анан ошол жерге барып форель алганы кирип
бат эле алып чыгам да кире беришинде. Ошол жерден алып чыгып атсам, нар жакта оюнчук сатып атыптыр. Анан улуу балам Акмырза ата оюнчук алып берчи деп калды. Анан жүр деп алып атсак, Тетрис туруптур. Бала кезде Тетристе аябай ойночук. Мен эсимде бар. Ата энеме Тетрис алып бер десем, ошол кезде наверное мындай жашоо или ал Тетрistар кымбат турган, мен түшүнбөйм да азыр. Анан ала албадым да 1-2 ай. Анан кийин баягы токтолдуң испытып атпайсыңбы? Ошо токтол эле кезимде как раз кичинекей кезим. Анан орок бар эле, орок менен монт жана Зора деп ойночу элек го. Зора болуп мынтип барат, анан тиземе кирип кетти. Эмечи? Орокпу? Орокчу. Анан 2 айдай жатып калдым үйдө. Анан ошол кезде орок жаңы кирип кеткен кезде Тетрис сатып беришти да. Тетристин чемпиону болчумун. Анан ошону көрсөм эстеп кеттим да. Анан ошондой болуп, биз ар кандай болобуз эми. Айтыш болбойт, эркекпиз да. Эми Токтолосуң кээде туруп, токтолдум деп ойлосоң кээде туруп бир токтолбогон сыяктуу бир кыялдарың болот. Мындай ойноп кетесиң, секирип кетесиң, жыргап кетесиң. Достор, жалпыңыздарга сүйүнүчтүү кабар. Бүгүндөн баштап Фрунзе ТВ каналы Маматов мебель компаниясы менен биргеликте иш жүргүзөт жана жалпыңыздарга эң жогорку сапаттагы эмеректерди эң төмөн баада сунуштайбыз. Эмнеси менен айырмаланат жана кандай артыкчылыктары бар, аны азыр көрсөтмөкчүбүз. Эң башкысы, ар бир эмеректер Россия, Турция жана Кореядан келген сапаттуу материалдардан жасалат жана албетте өзүңүзгө жаккан түстү тандап алсаңыз болот. Маматов мебель компаниясына жалпысынан 20дан ашык мастер иштейт жана алар сиз буйрутма берген эмеректи ашып кетсе 3 күндө даяр кылып, үйүңүзгө барып орнотуп да беришет. Эмеректер кандай жазылат экенин көрдүңүздөр, эми даяр кезин көрсөтөбүз, жүрүңүздөр. Маматов мебель компаниясынын жалпысынан 2 дүкөнү бар. 5 Сары соода борборунда жана Берекет Гранд соода борборунда. Азыр өзүңүздөр көргөн өтө чоң аймакта жайгашкан бул дүкөндө сиздердин көңүлүңүзгө жаккан ассортименттин баары бар. Андыктан тааныштырабыз. Жана эң башкы сунушубуз Маматов мебель Instagram баракчасына катталсаңыздар, дароо 10% арзандатууга ээ болосуздар. Андан сырткары толук маалыматты дал ушул номерлерден алсаңыздар болот. Демек, Фрунзе ТВ сапатты тандайт. Кызыккан суроом алгач ушул, неге көп чыкпайсыз деген. Основной мен сүйлөшө турган тема бул азыркы шоу-бизнес менен 10-15 жылкы мурунку шоу-бизнес. Эптегенде менин байкашым боюнча, мен эмес эле, баары эле болуш керек. Бизде эстрадада бир түптөлүп калган ырчылар бар болчу. Жылдан жылга балким бир ыр чыгарат, 2 ыр чыгарат, болбосо 10 жыл мурунку чыгарган ыр менен эле гастролдоп концерт коюп жүрүшөт. Кийин байкашымча Замир Арыкбаев деген байкебиз чыкты, Көлдүк карындаш деп, жаштардан. Анан Сезбек байке. Артынан экинчи балына болуп Урмат Усенов, Жазгы Жамыр, анан Темир Назаров Кыргызстаны менен чыкты. Ошол кезде шоу-бизнес прям көтөрүлүп келатты. Бирок туу чокусу пик сизден болду деп атам да. Себеп дегенде бизде Кыргызстанда андай фанатский база жок болчу. Илгери эми элестетсеңиз, концерттерде апаларыбыз ашып кетсе гүлдү алып чыгып берип коюшу мүмкүн болчу, болбосо мынтип отурчу. Силердикине сахнага чейин чыгып, 12 метр кат жазып, анан сүрөттөрүңөрдү кесип, дневниктерди кылып, фан база. Өтө бат көтөрүлдү да. 2 ай мурун айылга барып келдим. Анан айылга жолго чыгып атсам, бир кыз чалат. Султан байке эстеп кеттим да айтсам. Турмушка чыгып аттым элем. Анан сизге сиздин сүрөттөрүңүз чапталынган, сиздин ар бир ырларыңыз жазылган. Жаңы чыккандан баштап азыркы күнгө чейинки гезит журналдагы сүрөттөрүңүз бар, менде мондай альбом бар. Ошону берип коеюнчу, ато жолдошум көрсө баары бир айрып салат же болбосо өртөп берет деген сыяктуу нерсе айтты да. Анан кийин кел анда дедим, анан күтүп турдум шлагбаумда. Анан келди. Анан чынын айтсам бир 3-4 жыл, сен айткандай 5-6 жыл болуп кетти го, андай нерсе ала элекмин да. Мурун сен айткан 12 метр кат, анан ар кандай мишкалар, кыздай кылып көп кылыктарын көрдүңөр. Көп кылыгын көргөм. Анан 5-6 жылдан бери андай нерсени көрбөй калып турмун да. Анан аябай башкача сезим болду да. Анан
айттым, тоюңа барып ырдап берейинби, тоюң болуп атыптыр анда депчи. Десем, жок, тоюмда көргүм келбейт сизди дейт. Аны мейли деп. Ошол. Мындай, сиз бир жылда ошол кездери канча концерттен коет спорт ордосунда эле? 2ден, 3төн, Бир 5тен? жылда 2 концерттен койгон күндөр болчу. 2 концерт койчук. Ар бир регионго жылына 6 айда бир барып келип атчык да. Бирок киши дайыма эле мындай толук болуп, аябай кызыктуу болчу. Мен кээде туруп бир нерсеге өкүнөм да. Ошол кезде эми камера бар болчу, ал кезде камера жок болчу деген заман эмес эле го. Ошондо эми азыркыдай сотка каждыйында камера эмес, эми мындай чоң камералар бар эле го, той тарткан. Анан ошондой чоң камера менен бирөө жүргөндө болмок жанымда депчи. Өтө тарыхый көп окуялар болмок депчи. Сонун бир күндөр өткөндө, ал менин флешкамда эле сакталган да, башка жакта жок. Чыгабы бир-эки данныйлар? Айтылабы? Гастролдон кызыктуу. Эми айтылат, конечно, көп да, аны айта берсең көп эми. Эми жалгыз эми эле эмес эми, ошол эле Мирбек, Темир, анда тиги Филатов бар эле. Эсимде бар да. Ал биздин алып баруучу болчу, ошондо таң калам да. Көрүүчүнүн баары кыргыз, анан чыга алып орусча сүйлөй берчү эле да ошолчу анан. Аябай таң калчу элем. Азыр таң калам да туруп. Гастролдо почти ошондо жарым жыл, бир жылдап жүрчү бергенсиңер да, деген эсилерди кыдырсаңар. Эми бир айлап жүргөн күндөр болчу. Бир ай. Бир айлап. Бир региондордо эле. Ооба. Анан ушул жаңы чыкканда эсимде бар, Россияга да концерт коюп кеттик гастролдоп. 9 шаарына машина менен бардык. Жаткан жериң ошол машинанын ичи. 2,5 сутка, 3,5 сутка, 3 сутка жүрүп бир шаарга жетесиң. Анан зубный пастаң, анан жана камазиттер жуунат го. Бир жерлерде токтопчу жагы. Ошондой жерге токтойсуң. Бир эле жегениң борщ. Себеп дегенде калганын баары кечирип коюлду да. Эми орустардын баягы деревнясында жүрөсүң да. Ар кандай анын аяктын баарында бүт чочконун тамактары халал эмес. Бир эле ошо жесең тоокун этин жейсиң. Же болбосо борщ болду. Ошо менен бир 40 күн жүргөнбүз. Ошондо Кайрат бар жанымда. Примердиев, Динар эже, Бегимай Эсенкулова болуп жүргөн күндөр болгон. Кийин дагы бир барып келдим 30 күнгө. Анда болсо анда Нурмат Чыгалек, Нурмат бар жанымда. Дагы кимдер бар эле. Союз ушул чоң көп гастролдорду көргөнбүз. Аягында тим эле Кыргызстанга келгенде ушунчалык кадырын билип, абасынын теги Алматинкадан бери таможнядан өткөн кезде өбөргүң келет. Мен таң калган, ошончо гастролдоп жүрдүңөр, толтура концерттер бериңер, бирок салыштырмалуу жакында эле үй салып ага көргөлүү болдуңар, э? Гастролдун акчасы аз болду же кандай? Себеп дегенде, азыр антип гастролдогон эч ким жок. Ооба. Только той менен. Тойдон көбүрөөк таап атасызбы дегенде, салыштырмалуу. Или гастрол жакшы эле түшчү, просто жана анча команданы багыш өтө оор болчу эле. Мен чынын айтсам, акча ушул бирдеке дүнүйө чогултуш дегенди кече жакында эле билдим. Аны билбейт элем. Ошол мен улуу балам 8-де. Ошол бир 3 жашка келгенде квартира которуш керек болду. Тиякты ремонттойбуз деп мен баягы жашаган квартирам болчу бир жерде анан. Ошондо айтып калдым, көчүп атсак. Ошо балам тил чыгып калган. Ата бул биздин үй эмеспи, бирөөдүн үйү бул депчи. Анан ошондо жүрөккө катты тийди аябайчы. Анан мен жүрө берет экенмин ушинтип деп анан кой деп бир үй салайын эми деп аракет кылып анан үй салганбыз. Эми үй салып той топурлардан мисалы активно киришиктиңиз, по-моему, 2010-жылы, 2011 үйлөндүңөрбү? 2010. 2010. Мен просто бир интервьюңузду көрүп чыктым, анан үйлөнөрдүн алдында деп жеңешке экөөңөр бирге берген экенсиңер. Үйлөнөрдө бир машина менен домбурам эле бар болчу деп. Ооба. Ошондо айткан сөзүңүз бар экен, анан таң калып, кантип Султан байке ошончо аншлаг менен жүрүп деп. ошончо аншлагтар, ошончо гастролдор менен жүрүп деп. Мындай айтса болот да, муну. Мен 19 жашымда концерт коюп баштагам. 19 жашта болчумун мен биринчи концерттер коюп жүргөндө. Не только мен, ошо Мирбек,
темир биздин курактагылардын баардыгы ушул 19 жаш болуп чыкты. Анан чынын айтсак биз акча дегенге көп деле маани бербечү экенбиз да. Азыр айтсаң мындай бир жаза алмай сыяктуу сезилет, бирок чындап маани бербечү. Мен эсимде бар, эми акчаны табасың. Келип туруп бир 5 костюм бар илинип турган. Үйдөчү. Ошо 5 костюмга бөлүп монт салып коесуң акчаларды. Анан ошо түгөнгөнчө жүрө бересиң эс алып. Анан кой түгөнүп калыптыр, кайра концерт коесуң, чогултуу же болбосо бирдеке сатып алуу, андай нерсеге такыр кызыкпачу. Анан машина сатып алып, анан машинаны уруп койсок, анан алып барып жанагы эмелердин номерлери көп болчу бизде. Тиги урулган машиналарды алган кишилер болот го. Чалсаң жарым саатта эле уруп келет. Канча машина саттыңыз ошентип? Бир 3-4 машина саттым. Бир 6 каласың, кайра бир 3кө сатасың. Ошону жасатып деле койсоң, кийин угуп калчумун. Ошону жасап туруп бирөөлөр айдап жүрсө, "Могу машина меники болчу" деп, анан "Канча калдың?" десең, "Баягы мен алган баанын тегерегинде сатып алган болот" деп. Ал бул көпкөндүк эмес, болгону бул жаштык кез деп айтса болот да, бир мындай жаштык кез да бул, сонун кез. Динара эже менен азыр мамилеңиздер кандай? Динара эже менен мамиле сонун. Динара эже эми мен Экөөңөрдүн просто иштешип сууган баягы эле аккан өзүңдүн баягы арыгың же болбосо ичкен кудугуңа түкүрбө дейт го кыргызда. Динара эжеден көп нерсе үйрөнгөм. Энемдей эле болуп жүргөн, анан киши менен сонун элебиз. Азыркы күнгө чейин жакшы учурашып, алакыбал сурашып деген сыяктуу. Сахнадан бир алыстапанан кайра кайтканыңызда, по-моему, сразу эле кыргыз бийи менен кайттыңызбы? Эми мага чейин ырлар вроде бы чыгып атты, вроде бы чыкпайт себептен радиолордон көп айланып кайтты. Кыргыз бийи бүт телеканалдардан, бүт радиолордон кетти. Ооба. Ага мамлекет бөлүп берди белем. Угушубуз боюнча 50 000 долларга клип тартып туруп келтей деп Кыргызстан бүт кыдырып. Аны деген кантип айтса болот. Аны ошол баягы Кара Жорго ыр чыкпады беле биринчи. Анан Кара Жорго чыкканда ал Кара Жорга го. Баягы казакчачы. Кара Жорга болмаса деген казактын ыры да, анан биздикилер которуп бурдат. Анан эмне үчүн биздин жакшы баягы ат уулдар, биздин мыкты патриот агалар эмне үчүн биздин өзүбүздүн мындай ырыбыз жок. Биз кыргыз бий деп ата быр чыгаралы деп Кыялбек Урманбетовке Рысбек Жабиров агабыз кайрылып, киши өзү ушундай кыргыздын салттуу болбосо баягы нарыктуу улуттуулугуна аябай маани берген киши да. Ошол эле ак калпак күндөрүн чыгарып эле мындай эме го өзү. Ушундай киши. Анан ошо демилгесин көтөрүп, анан буну көптөгөн кишилер колдоп, анын ичинен тиги Алтынбек агабыз колдоп, Сулайманов. Ал дагы спонсор болуп, анан ошондон улам анан ырчылар ошо мени таанышыптыр. Султан ырдасын деп. Анан ошондон мен ырдап калгам. Ырдап Кытайга чейин барып бий үйрөнүп жүрдүк. Өмүрү бийлебеген жаны. Араң бийледим. Эмнеге сиз тандап калган деп ойлойсуз? Просто байкашым боюнча көп ырчылардан Султандын ырдоо ыкмасы совсем башка техникасы. Билбейм эмнеге мени тандады. Эми мен өзүм жөнүндө бийик ойлоно албайм. Себеп дегенде антип такыр ойлоно албайм, билбейм. Мен мындаймын, тигиндейм депчи. Болгон ошо мени тандады, ошо мага буйрук экен. Мен ырдадым. Анан кээде туруп жакшы сөздөрдү угам. Анан ыр тандайсызбы? Же сунуштаса эле ырдайбыз? Эми мен байкагандан сиз азыр канча ырчылардын арасынан бир аз эле калды окшойт. Тойдун системасына баш ийгиси келбеген. Тойго чакырат сизди. Бирок ырларыңыз мындай эмес да, бийлей турган эмес. Башкачараак. Кээде студияга барам, ыр жазгым келип, тойский, мындай ыр жазгым келет. Барып эле жазам, анан мен эми фирменный деле жаза албайм ырды. Болгону бир өзүмө жагымдуу кылып жазганга аракет кылам. Анан ошо менен эле тойлорго да чыгабыз. Тойлордо деле шаңдуу эле бийлешкен ырларым деле бар, бийлеп жүрүшөт. Эми той бул жакшылык да, керемет. Жакшылык. Мен кичинекей болуп кийин тойлорго аралашып баштагандан кийин чакырсам, по-моему, мен алып барып жүргөн тойлордун көбүнө эле келип туруп, постоянно жандуу ырдайсыз. Негизи эле ушундай же аппаратурага байланыштуу же буга чейин фонограмма эле ырдап жүргөнсүн, анан эми акыры может кайра баштадыңызбы? Голоско басынча. Жок, мындай. Мен фонограмма ырдачумун.
ырдачыңыз концерт ырдачымын. же Илгери бала тойлордобу? кезде ырдачы жаңырдап жүргөндө. Анан кийин эми бул нерсени бир кесип кылып же болбосо буну менен оокат кылып ушу менен бала чака багып жаткандан кийин ойлондук да. Мен буну ойлонгонума бир 10 жылдай болуп калды. Мен ошол бир 5 жылдай фонограмма ырдап жүрдүм жаңы чыкканда. Анда деле фонограмма ырдачумун, бирок эстрадный. Бирок өзүм комуз, домбура менен да ырдай берчүмүн ортосуна живойчу. Анан кийин эстраданы дагы ушул 2010 баштап живойго өттүм. Себеби баягы эми ырдаганын өзү бир халал нерсе эмес деп дагы айтылган сөздөр бар го. Өзүң билесиң эми. Анан коем жок дегенде мындай жандуу ырдап, мындай халал сыяктуу кылып мындай элге тапкан акчаң болсо да кичине мындай бир келген көргөн эл тойдо же болбосо ыраазы болсун концертке келген эл ыраазы болуп кичине келип аябай жандуу ырдап кетти, молодец деген сөздү уккум келет. Болгон ошол. болгон ошол э. Акыркы жолу качан концерт бердиңиз? Акыркы жолу 2 жыл мурун койдум филармонияга. А так мындай концерттерди көп эле коюп жүрөм. Мисалы жайында эле Көлдө койдум, Рухордодо. Мартта Таласта койдум 2 күн. Мындай анча-мынча майрамдарда, региондарга барып концерт коюп койгом. Или Россияга барып коюп келем. Суранышат, келип кетпейсиңби деп. Азыр биздин шоу бизнес, той бизнеске айланып кеткенге бир аз мындай көз карашыңыз башкачараак эмеспи? Жагымдуу же жакпай атабызбы? Себеп дегенде көбүнө эле сурасак, баарын эле каалоосуз залга чыгып, эл менен бир болуп, ырдап, өзүнчө кол чабуулар карызып, киресиң, ырдап атасың, анан тамак жеп атышат, ушакташып атышат. Эми бул нерсе кичине мындай жагымсызыраак, сен айткандай. Бирок эми эл каяка акса ошол жака агып агабыз да, айла жок. Себеби эл азыр эми той дагы баягындай илгеркидей эмес да. Азыр той дагы өзүнчө культураны өтүп калган. Тойдун да өзүнүн бандалары бар, жада калса. Тиги бул ырчы менен иштешем же болбосо менен иштешпейм. Бул келиш керек, бул келбеш керек деген сыяктуу темалар да бар. Анча-мынча жакында эле угуп калдым. Таң калып койдум карап, деп. Болуп турбайбы ушундай депчи. Себеби сиз кыргыз шоу бизнесинде мындай бир отдельно өзүнчө бир мамлекетибиз болуп кетип калгандай. Инстаграм болобу, башка болобу, любой жакта көрсөң өздөрүнчө шеринелешип жүрүшөт, бири-бири менен эле постоянно. Сиздики мындай көп ырчылар менен катташпагансыз эле. Андайбы же ада жаңылышам? Катташам. Кандай катташам? Той берсе барам. Эми Кудай сактасын, жаманчылык болбосун. Жамандык, жакшылыкта катташам. Анан күндө эле шеринелешип, анан андайды көп жактыра бербейм. Себеби мен өзүм негизи эле өзүм үй бүлөбүз менен ошондойбуз биз. Мындай андайды көп жактыра бербейм. Мисалы туулган күнүм болобу? Туулган күндү деле өткөрөм. Өз ара өткөрүп коем, мына мен туулган күнүм болот эле кыйкырып өкүрүп тиги элге жар салып. Андай нерсе деле кылбайм, себеп ал эми менин майрамым да. Не обязательно аны көрсөтүп. Андан кийин Инстаграм боюнча деле мисалы. Инстаграмда деле кечке эле киргизе бербейм бирдекелердичи. Себеби Инстаграмда эми карасаң азыр бүт жыргап аткан эле эл. Ооба. Мындай бир кайгырган элди көрбөйсүң аяктан. Анан эми Кудайга шүгүр. Мен жашоом делечи. Элдин эрке балдарынын бирибиз да. Эл эркелетет. Анан баары жетиштүү. Мисалы күндө дейм, эми жумасына бир 2 жолу чыгып, орусча айтканда өзүбүзгө жакшы нерселерди позволять этебиз, эс алгандарды. Эми кандай эс алуу? Клуб эмес, конечно. Баягы бир жакшы жерге барып, сууга сүзөсүңбү, же болбосо бир жерге барып шашлык жейсиңби? Эми анын баарын эле жүктөй бергендин эмне кажети бар деп ойлойм да мен. Себеби көрүп аткан кээ бирлери бар, кыйналып отурган эл бар бир жердечи. Ушулардыкы өттү деген адамдар да бар да. Мен баарын тегиз караганга аракет жасайм да, элдичи. Анан бул жашоону деле өзүм мындай укмуш мындай элестете албайм. Эми мантип айтсаң бирөө ойлошу мүмкүн, могу таза кыялданып кетип турбу деп да ойлошу мүмкүн да. Бирок бул жашоону мен мындай укмуш момундай бир элестете албайм, анткени бул жашоо биз үчүн
биз мына ысык көлгө мындай бир колуңду салып туруп анан кайра чыгарганда бир тамчылагандай эле жашоо да. Ал болгону көңүл калтырбай жашаш керек. Жаңы ушул 6-7 жылдан бери кээде туруп келинчегим экөөбүз кээде мындай сөз талаш урушуп кеткенде айтам: "Эй, абаны ким менен талашасың?" Же болбосо деп баштаганда эле айтат: "Болду, айтпашы сөзүңдү" дейт. Себеби эми абаны ким менен талашайлы? Ичиң тар болсам да абаны үйүңө киргизип ал да элдин баары тунчук калсын ичинде. Киргизе албайсыңбы, жөнүнө жаша. Спокойно. Не кереги бар? Анан жөнөкөй эле жашоону жакшы көрөм. Мен эсимде бар, баягы жүрөктөгү сөз да. 1-класска барганымды билем да. Мынтип көзүмдү кайра ачсам 33-кө келип калыптыр. Кудай билет, дагы бир кемиткенде эмне болот. Ошон үчүн жөн эле жашаш керек. Бирөөгө бирдеке доказать этиш үчүн жашоо эмес бул. Жөнөкөй эле жашоо. Сиз могу көз ачып жумгучу 33 келип калыптым деп атпайсызбы? Определенный бир период өткөн, эми мындай камера жок эле, душевно сүйлөшүп отурганыбызда айттыңыз да, 3-4 жыл эмне кылып жүргөндүмдү эле билбей калыптым деп. Депрессияга түшүп кеткен эмеспи? Жок, депрессия деле түшкөн жокмун. Болгону баягы кандай десем экен. Эми үй бүлө күттүм да. Балалуу чакал болдум. Аллага шүгүр, азыр 3 балам бар. Анан ошолордун кызыгына тойбой эле тияка бияка болуп эле билбейм эмне болуп өтүп кеткенчи. Карасам 3-4 жыл өтүп кетиптир. Мен буюрса ырдаш керек деп жүрө бериптирмин да. Карасам 3-4 жыл өтүп кетиптир. Анан болбой эле бул ырчылык, бул чыгармачыл адам, бул кичине биз кыялдыраак келебиз го, кичине кыялданып, мындай ошол бир чыгармалар жараткым келип, өзүнчө кыялданып. Бирок акыркы ушул 1 жылдан бери азыр жалаң бир авторский чыгармаларды жаратып атам. Себеп кандай болбосун, эмнегедир ушул ошондой болуп атат да азыр. Авторский чыгармаларды жаратканга мындай возможностьтор болуп атат. Үйдө казан аяк кагышпайбы көп? Жеңеше мен лично сырттан байкашым боюнча аябай түшүнүктүү. Казан аяк кагышпайт. Эми кагышканда кандай эми анча мынча эми сөз талашуулар болот эми. Казан аяк кагышпайт. Себеби 9 жылдан бери жашап атабыз. Эч ким эле уга элек Султан менен келинчегим эмне болуптур, анан кайра жарашыптыр, кайра ажырашыптыр деген Кудай сактасын. Кудай сактасын чындап айтканда. Анан ал мени аябай түшүнөт, эң негизиси. Кызганбайт. Ал да мага окшош өзүчө. Мындай баалуулуктарыбыз окшош да экөөбүздүн. Мисалы, бирдемселерге таң кала бербейбиз. Анан бирөөлөргө жагалдана бербейбиз. Анан атырыла да бербейбиз. Мисалы, мынтиш керекпиз, тигинтиш керек, тутуныш керекпиз деген мындай эмелерибиз жок. Болгону Аллага шүгүрлүк кылып эле болгон ырыскыбызды таап жеп жашап атабыз. Байкашымча чын эле көп адамга жагалданган жаман көрөт экенсиз, себеби көп мүмкүнчүлүктөр келет экен, эми балким финансовый жактан болгону, балким чыгармачылык жактан, бирок эгер адам жакпаса же адам менен мамилеңиз келишпесе жөн эле койдойт экенсиз, анын кызыкчылыгы көбүрөөк болсо. Ооба. Эми адам баласынын ар бир адам тарых болот да. Бизде да тарых болот кийин. Кийин барып тарых болот да бунун баары. Кандай адам десе, мындай адам болчу деп да коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн тарыхыбызды да тазалап жүрүш керекпиз да. Анан эми мен керсеген да бала эмесмин, такыр мен андай да эмесмин. Мен эсимде бар. 5-микрорайонда жашап жүргөндө ошо мен атында монтуп айта албайм да. Бизде маны баягы селс аяк деп коет го бизде андайды. Бирок антип деле мен андай кемсинте албайм. Болгон ушундай кишилер бар эле да. Анан катуу күн суукта үшүп калышат. Анан мен тойдон келем да кечинде. Тойдон келгенде пакетте эт болот, тиги болот. Анан алар менен туруп жейм, отурупчу. Анан кээде үшүп калат, анан 50 грамм алып бер дейт. 50 грамм алып берген күндөр болот. Анан отуруп сүйлөшүп, отуруп каласың да. Сен ушак чыгып кеткен бир жолу эсимде бар. Анда бир дос бала айтты: "Доске, булар менен көп турө бербесеңчи, биякта ушакташып калып берсең" деп.
неге десем ушундайлар менен отурат бол деп айттым, алар да адам да депчи. Эми буну бир показууга кылып, бул камерага айтып аткан жерим жок. Болгону эмне айткым келет? Баягы сыйлагандын кулумун дегенди айткым келет да. Мени бирөө сыйласа мен кулмун да, ошого барып кул болуп берем. Эми азыр бирөөгө жагылданганда эмне пайда андан? Ал эмне сага байлыгын бөлүп бермек беле? Же болбосо эмне ага жагылдансаң ал сен көкөлөтүп жибермек беле бир жакка алып барып? Адамдын өзүнөн да. Айтып атпайбы? Адамга эмес, Аллага ишен депчи. Адамга ишенгендин кереги жок. Ишенем, башкача ишенем. Ушул мени багат, же болбосо ушу мени көтөрөт деген нерсе бул. Калп нерсе да. Негизи көпчүлүк ырчылар азыркы учурда интернет заманы болуп калбодубу? Бир YouTube'га киргизет, Instagram'дан же грубо говоря, бирөөнүн жанында жүрүп эле популярдуу болуп кетип атат го. Ооба. Андайлар да бар. Андайлар да бар да. Билбейм, эми көрман күткөн адам башкача болот. Мисалы, сиз 5-6 жыл чыкпасаңыз да, көп эле клиптериңиз миллиондон ашык просмотрлар, көрүлөр, анан сурагандар да таң каласың. Мен мисалы буга чейин эми экөөбүз жакындан тааныш болуп калганыбызга бир 5-6 ай эле болсо керек, ашып кетсе, может 1 жыл. Но Султан. Ильяс Байкени көп сурайт. Ооба. Ильяс, мен эми ушул өзүмдүн теңдүүлөрүм менен да кичине сүйлөп кетейинчи. Эстетип атпайсың. Ильяс, Мирбек, Иманбеков, Атабеков, Ильяс, булар таланттуулардай бай. Мен өтө терең баалайм таланттарын. Ильяс бир өзүнчө уникален талант да бул. Мен аларды көрсөм, негизи ошо балдарды Темир, аларды көрсөм бир классташтарымды көргөндөй болом да. Карап алып, мындай бала кезде эстеп кетем, баягы чуркап бар, секирип сахнада жүргөн күндөрдү эстейм. Сонун күндөр өткөндө алар менчи. Тиги Бактыгөлдүн эляларды көрсөм да ошондой болом. Баарыбыз бир чыкканбыз да. Бир туугандай. Чыны керек. Бирок кээде мындай өзүңүздү бир неудобно сезип кетпейсизби? 33 жашыңызда келип алып, сизди мындай, сиздин ырларыңыз мен чоңойгонмун деп. Андай да учурлар болот. Неудобно болосуң. Азыр бизди приблизительно бир 16-17 жаштагы адамдар толтура көрөт да. Сиз ырдап жүргөндө булар жаңы төрөлгөн же төрөлүк да болчу да. Азыр целый поколение. Мен эменин башында айтып атпадым беле, кандай киттин карыганы өлүнбөйт депчи. Тиги кээде туруп арган учур болот. Ошол эле тиги эмеге муз каналга эмеге барып калгам, сонун шоу дегенчи. Барып калсам, ушунда мен сахнада жүргөнүмө 15 жыл болду десем, ошондо ошо алып баруучубуз айтып калды ошол жерде. Сиз жаңы ырдап чыккан кезде мен 1-класска бара элек болчумун депчи. Азыр алып баруучу экен. Аны да эстедим. Негизи андай учурлар аябай көп болот. Болбосо 33 деңиз. Сиз менен башта бою бирдей эле мындай эле кыз туруп отуруп, мен 3-тө болчумун, мен төрөлүп элек болчумун, мен 1-класста болчумун. Жаңы немесе түшүнүп атам да. Анан тиги балдар да болот андай. Кээде туруп мындай сакалчан мындай. Азыр эми баягы спортсмен же болбосо мындай далдуу балдар көп го. Кээде туруп мындай гүрүлдөп, мындай өзү менен экөө чыкчы бала келип алып, братан, келчи бир сүрөткө түшүп коелу. Атак, сен ырларың менен чоңойдум го десем, этип карайсың да. Анан ичиңе не деп коесуң, бирок жакшы да бул. Азыр эми 10 жыл, 20 жыл ичинде хотя бы бир чыгат дейсизби, Кыргызстанда, что спорт ортосун толтуруп, жанагындай кыздарды чаңыртып, прям сахнага чейин тешип, айнектер талкалап дворец спорттарды, по-моему, гримеркага киребиз деп, жан талашкан кыздар. Себеби заман вообще башкача болуп калыптыр. Биз эсибизде бар, бир 40ка жакын эмени отургучту төлөп бергенбиз, сынып калып. Ошо менин биринчи концертимде. Анан эшикте бир 5-6 машинага бирөөлөр сөгүп, бирөөлөр мактап, машиналарга да мык менен тытып жазып кеткен учурлар болгон дворецтин артында. Анан ал күндөр бир өзүнчө бир керемет күндөр болгон, эстейсиң да туруп. Мен ошону ойлонуп атам да, азыр барып шоу бизнес вообще мындай жанды өчтү болуп калат эми. Жок, андай болбойт го. Таланттуу балдар көп да азыр.
Мен мисалычы азыр Сиз кимдерди мисалы жаш баса билбей? шоу бизнестеги көптөгөн балдардын талантын сыйлайм. Көптөгөн жакшы ырдаган балдар бар. Эми азыр баягы бир бетиң өпсөң, бир бетиң калат дегендей, бирөөсүн айтсаң, бирөөсү калып калышы мүмкүн да, таарынып калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен баса монтуп айтпай эле коем, бул депчи. Бирок көзгө көрүнүктүү, кулакка угумдуу, жагымдуу жаш балдар аябай көп. Өзүңүз лично теңелер бир ырчы барбы? Эстрада бизде именно Кыргызстанда. Могу байкемде болсом же ушундай ырдасам деген. Может айырмасы жок жаштан. Может даже тең тушубуз болушу мүмкүн. Может улуу эле байке болушу мүмкүн. Ушундай ырдасам дегенби? Менби? Жок, Кайталанды. мен жок, бирөөлөрдөй болуп ырдагым келбейт. Кимдин үнү жагат? Просто үнү эле, ырдаган эмес, стиль эмес, сонун эмес, үнү, ушунун үнү. Эми мен баягы сөзүң до конца чыгарып коеюн. Просто ар бир адам өзүнчө уникалдуу да. Анан эми үнү жаккандар аябай эле көп. Үндүүлөр аябай көп. Эми баса монтуп бирөөсүн айта албайм. Аябай көп ичинде эми. Жаш балдар азыр көп да. Азыр мен көрүп жүргөн эми балдар аябай эле көп. Кээде ошолор дагы айтып калат туруп, мен угуп калып аябай эме болом. Тиги байке, силердин ырларыңар менен чоңойдук, силердин ырларыңарды мен ырдап жүрчүк. Силер бизге дем бергенсиңер дегенчи. Өзүң карай сезе албайсың эми, бирок айтасың эми өскүлө дагы депчи. Анткени биз дагы ошентип өскөнбүз. Мен мисалы ошол эле Сыймык байкени, Бек байкени мындай толкундануу менен кабыл алам. Анан алыстан эле көрсөм, чуркап барып учурашам. Анан бир жерде да бир окуя болду. Эстеп кеттим да, азыр айтып атчы. Бул жашоодо акча менен эч нерсе чектелбейт да. Бир эле акча эмес да. Байлык эмес. Бул жашоо болгону бир кичинекей из калтыруу. Мисалы биздин айылдын ар жанында 2 айылдан кийин унутуп атам, Бирдеке ата деген кичинекей көпүрө бар. Ошону ата салып кеткен экен да. Бир 50-60 жыл мурун. Ошол көпүрө дагы деле эстелет, айтылат. Ошон үчүн биз бул жашоого келгенден бир баягы пайгамбарларыбыздын, сахабалардын бир жакшы сөзү бар. Мен өзүм эми динчил деле эмесмин, укмуш. Болгону баягы эми кулак угат да эми. Угасың бирдекени, түйөсүң, анан пайдам тийбесе кечирип кой дейт экен да. Но зыянды тийгизбейм депчи. Ар бир адам ошондой болуш керекпиз да. Зыян тийгизбеш керекпиз. Болгону пайда алып келсек, алып келишибиз керек. Кичине пайдалуу бир нерсе алып, мен сага бир пайдалуу нерсе кылсам, же кыла албай калсам, сен мага таарынбашың керек да. Анткени мен сага зыян келтирбейм. Ошол. Азыркы тапта эки уулуңуз чоңоюп калды, кызыңыз дагы. Ооба. Экөө тең мектепте, анан үчүнчүсү бар. Үчүнчүсү жаңадан бирге чыга элек, э? Жок, чыга элек. 8 ай болду. 8 ай болду. Жеңем жетишип атат. Жетишет, каяка барат жетишпеген. Чыгармачылыкка көңүлдү көбүрөөк бур деп божотком айтып, акыркы күндөр студиядан эле көрүп атабыз сизди. Студияда көп жүрүп атасыз. Бир жаңы ыр чыккантабы же бир альбом чыгып кетип атса. Ооба, азыр студияга кичине каттап баштадым. Себеби кичине ырдап тургум келип атат. Эми ошол ырчылык экен жашообуз. Анан башка эмне кылабыз? Кичине ырдап туралы, элге кызмат кылып. Анын үстүнө өзүң да жан дүйнөңүн азыгы да. Студияга каттаган сайын, жаңы ыр чыгарган сайын мына жыргайсың. Сизге, грубо говоря, бир айда $5000 тойлордон тапсаң болот, Султан, же болбосо $2000 гастролдоп тапсаң болот. Сиз кайсыны тандайт элесиз? Данный моментпи? Данный момент. Тойду тандамакмын. Той? Ачык эле айтайын. Себеп дегенде бала чака көп азыр. Семья бар, кичине багыш керек аларды. Анан эми каяк выгодно болсо ошол жака барасың. Чынын айтканда. Бирок бир ай кое берсе барат элесиз гастролдоп. Просто өткөн кеткен күндөрдү эстеп дегендей. Бармакмын. Сагынасызбы? Бармакмын. Бирок пландарым бар. Бар, э? Пландарым бар, бир сен айткандай бир кичине альбом жазып, бир 2-3 клиптерди тартып, мына бүгүн да клип тарттык. Буюрса. Жакын арада клиптер чыгып баштаса, бир жаңыланып алып туруп, анан бир гастролдоп баргым келет. Бул өтө сонун, бирок эми азыр жазга маал пландаш керек да, күн жылыгандачы. Анткени биздин дом культураларынын көбүсүндө условия жок да, суук. Бир жылдары
ошо кыш менен гастролдоп жүрө берчүк. Анан костюм кийип чыгасың да. Анан кичине тердеп каласың. Десең буу чыгат залдан. Анан кайра башканы кийесиң, кайра башканы которуп отуруп, мен эсимде бар 21 жашымда бөйрөгүмөн приступ берип араң келгем бишкекке. Ошо катуу отургузуп алып бир жылдары. Ошончо мээнет кылдыңыз, ошончо гастролдодуңуз. 15 жыл сактадыңыз. Анан кече мурда күнү чыгып келген ырчыларга наамдарды берип сизге пока берилгенине кандай карайсыз? Арманбы же так? Жок, көңүл бурбайм деген. Көңүл бурбайм мага. Себеби наамды алып туруп, анан элге жаккан же бир чыгармаң жок болсо, ал наамдын не кереги бар? Андан көрөк мен наамга кызыкпайм. Наамды эл берет да. Наамды 2-3 киши эле отуруп чечпейт да. Аны эл берет, эл айтат ал жөнүндө. Ал 2-3 киши чечип койгон ал жөн гана диплом. Ал наам деп эсептелинбейт. Наамды эл берет. Анан эми баягы мен курактуу чыккандардан, болбосо менен кийин чыккандардан эми алгандар булар может достойный адамдар. Себеп дегенде ошого аракетин кылган, ошого жетишкен, ошон үчүн берилген нерселер болуш керек. Анткени биз анчалык нерсе кыла албай атат окшойбуз. Деп ойлойм да мен. Баардык нерсени бирөөдөн издебеш керек да адам, өзүнөн издеш керек биринчи. Саясатка көз караш? Саясатка аралашпайсың? Аралашпайм деле, көп кызыга бербейм саясатка. Өткөндө сүйлөшүп отурганыбызда жакшы бир теманы козгодуңуз. Мындай партиялар чакырса, мен мындай кылбайм, бирок кырдайм. Ооба. Чыгып алып. Ал нерсени эл туура түшүнөбү, түшүнбөйбү? Эми ал эл туура эле түшүнөт аны. Эми биз ошо сен оюңду түшүнүп атам, баягы шайлоолордо барып ырдаганда. Эми мындай эл азыр баарын түшүнөт. Азыр мындай балаң деле саясатчы азыр. Ал деле билет. Анан биз барганда эмне буга салып кой же тиге салып кой, болбосо деп монтип агитация деле кылбайбыз. Аны агитация кыла турган өздөрү депутаттар кылат. Биз болгону элге жакшы маанай тартуулап, концерт коюп, баягы дагы да болсо ошол шайлоодо Бек байкемен жүрүп калгам, ошо байке айткандай шайлоонун шарапаты менен элдер концерт көрөт, жыргашып. Бул жакшы нерсе. Жакшы нерсе. Балдардан бирөө жарым ырга жакын болот абы? Уулуңуз, кызыңыз. Кичине болсо да үйдө балким басып жүрүп. Менин уулум слуху жакшы, ырга жакын. Бирок эми аны ырчы болуп кеткенин деле каалабайм. Себеби чыгармачылыктын чыйыр жолу деген бул көп жакшы деп деле ойлобойм. Биз уже бул нерсеге кирип алганбыз да. Артка жол жок бизге. Только вперед. Алдыга гана жасаш керек да кадам. Себеби ооруп калдык да уже. Азыр мен эми сен айткандай 4-5 жыл, 5-6 жылдай ырдабай жүрдүм көп. Эми бирок ырдабай кантип жүрдүм? Тойдо эле ырдап жүрдүм, тияк биякта жүрдүм, болгону жаңыланбай, клип тартпай же болбосо интервьюларга барбай жүрдүм. Анан элдин арасында сөз боло бересиң, эмне жок болуп кеттиң дегенчи. Эмнеге жок болуп кеттиң, качан чыгасың эми деген сыяктуучу. Анан типа ооруп атасыңбы, качан айыгасың деген сыяктуу эле болот да мындайчы. Ошондон кичине ырдап туралы коюп, эл көзүнө көрүнүп туралы деген нерселер жакшы да бул. Биздики эми бүттү, ушу менен калабыз ыр менен. Ана эми балдарды болсо эми ырдаса ырдап калар. Мен эми балдарымды кайсы кесиптин ээси болбосун, ошол кесипте баягы кесипкөй болгонун каалайм да, профессионал болгонун каалайм. Өтүкчү болсо дагы профессионал болсун. Бирөөгө тик берсе ал эртеңки күнү айрылбай тургандайчы. Очередь болсун ошол жердечи. Ой, тигиге баралы депчи. Очередь менен ошондой болсун. Электрик болсо да кесипкөй болсун. Кайсы кесиптин ээси болбосо да ошо кесипкөй болсо болду мага. Соңку суроолордун бири, өзүңүз сахна, үй бүлө баарын кошпой турган, чисто жалгыз калып калганда эмнеден ырахат аласыз? Конкретно өзүңүз үчүн. Балдар үчүн эмес, жеңем үчүн эмес, эл үчүн эмес, өзүңүз үчүн болсо. Жалгыз калгандабы? Жалгыз калганда. Жалгыз калганда комуз, домбураларымды коюп алып, дастандарды ырдагандан ырахат алам.
ал өзүнчө бир дүнүйө, башка дүнүйө. Дастан айтуу, дастан менен комуз домбура менен ырдап отуруш, анан кете туруп баягы импровизация деп коет го. Бардыгында бар го, тамашоодо бар, каякта болсун импровизация деген неме бар го. Анан комуз менен домбураны алып алып, окшошсун, окшошпосун, баягы импровизация кылып жалгыз отуруп бирдекелерди ырдап, кыялдан жагат да. Анткени күлгөн адам жок, видеого тарткан адам жок, өзүнчө ырахат аласың. Жалгыздыктан ушундай ырахаттарды алам. Анан көбүнчө жалгыздыкты мындай тоого же болбосо мындай суу жээкке барып ырахаттанганды жакшы көрөм. Ошол жакшы да. Түшүнүгүм боюнча нагам баа деле бербейт экенсиз, ага ойлонбойт эле экенсиз. Кызыкпайм. Концерттер уже бир аз артта калып баратат. Эми балким кээде өзүнүн чыгармачылык кечең эле кылып койсоң. Кандай бир жерге жетсеңиз, мындай болду мага жетет. Ушул мындай акча жагынан эмес, башка жагынан эмес, именно чыгармачылык жактан анакем ушул жери келди окшойт. Туу чокуу болду окшойт. Мындан нары кайда деген болобу? Мисалы Болбойт кандай. концерт сыяктан алып келип атканда, спорт ордосу басып өткөн этап, филармония басып өткөн этап. Демек өз кайда? Кайсы сахнага чыксаңыз сиз прям о султан кыйраттым ушул жерден деп жүрөсүз. Өзүң айтып Катуу болду. Аябай деп. Жок, мен антип эле кыялданбайм. Могу жака барсам, могушка жетсем мондай депчи. Болгону ар бир таң атышын күтүп, жашынакай жашап, буйруган ырыскыны жеп, бала чаканын жанында ойноп күлүп, кыргыз элин эркелеп жүрө берсем ошол мага жетет. Мен ач көздөнүп же болбосо мияка жетем, бийиктикке деген кыялдарым жок. Андайга такыр кызыгым да жок. Болгону Аллах таалам бир жакшы ден соолук берсин. Анан биз сынбай турган сыноолордон берсин. Болгону ошол, тынч жашоо. Түшүнүктүү. Эң негизгиси жакын арада 1-2 клип, аны менен биргеликте 1-2 чыгарма чыгат экен, Кудай буйруса. Эски ырларды да жандандырыпсыз, аны менен биргеликте жаңы ырлар бар экен, Эми бул кандай десем экен эми? Мен кыйратып атам дегендин белгиси эмес. Болгону өзүмө жаккан нерсени жасайм. Ал эми ал жаккан нерсе элге жагып атса, бул дагы бир жагымдуу нерсе. Анан жакпаса ага тарынбайбыз. Эң негизгиси ошол. Менин билишимче Султан байке өзүмдүн түшүнүгүм боюнча элдер дагы мындай ойлоп койсун, өзүбүз айткандай бул өзүм башкача сезип атабы же эмне болуп атат дегендей. Лично өзүңүз айтып алдыңыз жана эл менен агым менен кайда деп. Бирок сиз ошол эле агымга каршы чыгып атпайсызбы мисалы? Ошол эле кезде мисалы жакшынакай ыр болсо, дыкс тойтпой болуп турган, аны ырдап айтасыз. Популярность кармап туруш үчүн көбүрөөк социалдык тармактарда тияка бияка көбүрөөк чыгыш керек болсо, андан баш тартып атасыз. Сиз агымга каршы чыгып атасыз өзүңүз кайда? Жок, агым каршы эмес. Азыр элге карапайым эл негизи. Карапайымдуулукту жакшы көрөт деп ойлойм. Тынччылыкты. Анан жөн эле чыгып эле болбогон нерсесин эле айта бергенди көп деле эл жакшы көрбөйт. Тажадык ушудан дейт. Андан көрө кеде чыгып тур, көрүнүп тур. Ошол деле жетет деп ойлойм мен. Анткени биздин эл азыр акылдуу, баарын билет, баарын көрүп, сезип турат. Мени көргүсү келген эл мени любой жерден таап көрө алат. Анан күндө эле кайталанган нерсени ар жерге эле тыккылай бергендин эмне кереги бар? Султан байке өзү айтмакчы, каалаган адам издеп таап көрөт дейт. Биздин берүүдөн да күткөндөр көп болчу, ошолор көрүп кубанаттыр. Эң негизгиси жакшы жаңылыктар бар экен, жакшы ойлор бар экен жана эң негизги биздин көрүүчүлөрүбүздүн көпчүлүгүнө кызык болгон суроолорго жооп бердиңиз окшойт деп ойлойм. Мен дагы бүгүн өзүнчө кубанып отурам, себеп дегенде илгери Суперинфого берилген интервьюлар газетадан монтип окучук эле. Ар кайсы барактарын алып, сүрөттөрүн кезип. Азыр болсо өзүңөр көргөндөй бирге отуруп жакшы бир маек курдук. Ал үчүн сизге чоң рахмат, Султан байке. Буюрса, чыгармачылыкта ийгиликтер дагы боло берет. Сага да ийгилик. Анан келип бериңизге чоң рахмат. Бул общение печенье долбоору болду. Сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар жана эгерде биздин кылып жаткан мээнетибиз жаккан болсо, каналга катталганды унутпаңыздар. Кошумча ойлор болсо, сөзсүз түрдө комментарийге жазабыз. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.